Адам баласы топырактан жаралып, кайра топуракка кайтып барат. Ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Анда күмөн жок. Бүгүнкү чыгарылыштын темасы каза болуп, кабырдан кайра тирилген адамдар. Биринчи окуя. Кабырда тирилип, наристесин төрөгөн аял. Ай күнүнө жетип калган келин күндөрдүн биринде эч бир себепсиз эле каза болот. Ичиндеги бала менен чогуу кабырга коюп салышат. Эртеси келиндин атасы кызынын кабырына зыярат кылганы келет. Куран окуп жатканда билинип билинбеген ымыркайдын ыйлаганы кулагына угулат. Таң калып үйүнө жөнөп кетет. 3 күн бою ошол акыбал кайталанат. Келиндин атасы 3 күндөн кийин аксакалдарга барып болгонун баарын айтып берет. Кабырды кайра ачканы уруксат алат. Уулдары менен келип кабырды казып ачышканда баары абдан шок болушат. Каза болду деген келин кайрадан тирилип, өз ымыркайын эмизип жаткан абалда отурган болот. Келин менен балага түлөө өткөрүп, анан элге көрсөтүшкөн экен. Экинчи окуя. Кабырда тирилип, койчудан жардам сураган адам. Бир айылда аттуу баштуу үй бүлөнүн атасы каза болот. Туугандары топтолуп, акыркы сапарга узатуу аземин өткөрүшөт. Кабырга коюлгандан 2-3 күн өткөндөн кийин мазардын жанында койлорун кайтарып жүргөн койчу бир маалда итин таппай калат. Караса эле ити бир кабырды казып жатканын көрөт. Таң калып жанына барганда жардамга деген үндү угат. Чочуп да, коркуп да кетип, артын карабай качып жөнөйт. Качып барып, баарын молдого төкпөй чачпай айтып берет. Эл чогулуп келип, кабырды казышат. Кабыр ачылганда каза болду деген киши отурган абалда табылат. Ал кишини чыгарып, түлөө өткөрүп, анан элге көрсөтүлгөн экен. Үчүнчү окуя. Каза болуп, табытты мазарга көтөрүп бара жатканда тирилип кеткен аял. 40-50 чамасындагы аял каза болот. Айыл апа чогулуп, жаназасын окуп, табытты көтөрүп, мазарды көздөй бара жаткан болот. Ошол кезде баягы табытта жаткан аял ордунан туруп кетет. Элдер табытты ыргыта качып, абдан коркуп, шок болушат. Аял кийинчерээк төмөнкүнү айтып берген. Бир маалда кулагыма ыйлаган үндөр угулду. Чочуп тура калсам, табытта жатыпмын. Элдер абдан чочуп, табыт менен кошо мени да жерге ыргытышты. Баарыбыз абдан шок болдук. Мен эми көп жашайм деп ал аял айтчу экен. Чынында эле ошол аял узун өмүр кечириптир. Ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктады. Биздин каналга катталып, класс басып кеткенди унутпаңыз. Ал биз үчүн абдан маанилүү.